Assalamu алейкум барыңыздарга. Жанымда турган Арген мырза. Ассаламу алейкум. Келиңиздер. Бир жыл алдыңдагы ушул жигиттердин жумушуну чыгарган элек реклама кылып. Жай келди, жаз келди, мына сезон дагы башталды, достор. Арген мырза азыр мына сонун болуп кирпич үй түшкөн, 6 бөлмөч. Мунун ичинде эмне бар, эмне жумуш, сапаттуулугу кандай, баарын бүт түшүндүрүп берет сиздергечи. Bir жыл алдыңдагы ушул жигиттер бизди чакырган эле, өзгөндөн Баткенге келип мына эл үчүн кызмат кылып жүрүшөт. Кыска жардамыңыздан кийин видеобузду улантабыз. Мына артымда турган үйдү көрдүңүздөрбү? Шипрлары жок, шамал учуруп кеткен, ошондой эле элесин айтымына караганда адамдар дагы сууруп шипрларын алып кетип калган дешет. Ушундай токчулук заманда бул дагы аябай жаман көрүнүш. Караңыздар, мен азыр Кадамжай районунун Ак Өргө айылында турамын мына. Ак Өргө айылынын жан конуш айылы, ошол жакта негизги жолдон эле түз келгенде мына. Ошол жүрүңүздөр азыр. Бат басып туруп көрсөтөйүн да. Ошол кирпич менен сонун болуп түшкөн үй, бирок ээлери ушундай күмөн кылат, бирок далили жок. Мындай кылып мыктардын мындай эмелери менен сууруп жаш балдар мындай суурубайт да деп айтты. Ушул дагы өтө жаман нерсе да. Ушул үйдү жакшы адам колуна тапшырайлы деп өздөрү шаарга кетет экен. 5 бөлмөлүү үй. Мындайга 13, бул жаага 15 болуп түшүптүр. Сонун болуп түшкөн мына. 1, 2, 3, 4, 5 бөлмөлүү болупчу. 4 миллион сом кеми бар. Себеби эмнеге мындай баа койду десе, ушул жерде эле бир жерди 6 соток жерди 1,5 миллион дептир. Ошого мындай чамалап божомолдо баа коюшуптур. Эми 3,5 миллионго берер, же 3 миллионго 4 миллион сом кеми бар. Сүйлөшөсүздөр. Басындагы бат эле айттым. Көрдүңүздөр, ошондой эле мына шипирди урдаганы аябай хуник көрүнүш бекен туугандар. Ошол жамандай ушундай токчулук заманда. Мына бул жагы дагы арка көрүнүшү ушул дубалдан 1 метр эле бул жакта. Фундаментке чейин 15 соток жер. 15ке 13 болуп түшкөн кирпич менен үй. Шипр эле эми, калган жагы бүт бардыгы жакшы. Төмөндө номерлерге чалып алып коюңуздар. Жердин көрүнүшү ушу жер мына. Тегиз жер, сел жүрбөйт. Арген мырза кандай кылабыз анда? Көргөзөбүзбү? Ооба, көргөзүп койлу. Кеттик анда, жүрүңүздөр биз менен чогуу. Иштер кандай болуп атат анан? Жакшыбы? Иштер жакшы болуп атат. Ден соолук жакшыбы? Жакшы. Микрофонду көрүп алайлы, иштеп жатат экен. Мынабы сырьё, а? Ооба. Сразу шу жөнүндө бир аз айтып кетсеңиз. Бул Өзбекстандан келет бизге. Все шкатурка деп. Бул эмне өзү? Бул баягындай шпаклевкабы? Жок, шпатлевка эмес. Башкача нерсе, а? Ооба, шкатурканыкы, шыбак болот менен. Типа кум сыяктуу экен да? Кум менен биз шыбак кылабызбы? Оо, кум менен шыбак кылгандай эле шыбак кылабыз биз дагы. Подовой, подмайка даярдайбыз. Кетейин, сапаттуулугу кандай мун? Көчүп кетпейби анан бат эле? Жок, көчүп кетпейт. 5 жылдан, 4 жылдан. Жок, андай болбойт. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Ушуга чейин эч кандай жалып болбоду деңиз, а? Андай болбоду. Негизи бул ишти баштаганыңызга канча болду? 5-6 жыл болуп калды. Ого, 5-6 жылдан бери мына достор. 5-6 жылдан бери бүт ар бир үйдөгүлөр ыраазы дең. Сонун жашашып жүрүшөт. Ооба, жалпы элек. Кеттик анда ичкени көргөзөлү, а? Жүрүңүздөр. Бул жерде түздүгүнү көргөзүп беребиз, а? Арген мырза, кандай кылабыз? Көргөзүп. Достор, азыр мынакей мына уровень коюлган. Мындай кылып тарта бериңиз. Эше кычатпаңыз, мындай кылып тарта бериңиз. Түздүгү. Мынакей. Жаныдан анан акырындатып караңыздар мына достор. Эмнелерди алып келдиңиз эле? Мына. Түз го, караңыздар. Демек сиздер баягы кышык-пышык дубалдарды дагы түзө берет экенсиздер да? Түздөйбүз. Лазер менен маяк коюп, жакшы. түздөп обойго даярдайбыз. Обойго. Бунун үстүнөн 85-90% даяр болот. обойду сразу чаптап койсо болот анан. Болот. Вообще зор. Карап көрүп караңыздар. Жакшы. Бул эмне деген аппарат эми бул? Бул германский аппарат. Ушуну менен иштеткенсиздер. Ушунун жардамы менен кылабыз, ооба. Жакшы. Мына видеонун башта силерге көргөздүм достор, жанагы жерде вурр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 rr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 r
Assalamu alaikum Mustake. Biraz uyalat eкен, hem ошондой болсо дагы мына чыныгы мээнет караңыздар. Азыр бул жерде бул жак көргөзө бериңиз эми. Арген мырза, бул жака киреличи. Мына жер подвал болот экен асты, Подвал болот. Азыр бул жерде канча бөлмө азыр? 5 бөлмө. 5 бөлмө. Зал менен 6. Зал менен 6. Эми чынын айтыңызчы, ушу жерди качан баштадыңыздар, канча күндө бүттүңүздөр? Бүгүн 3-күнүбүз. Бүгүн Bir gün maya koyduk, 2 gün çaştı az önce. Bundan geldi
Ушундай чоң үйдө 2 күн экен да, ачпесе Ооба. 2 күн, 3 күн. 2 күн. Караңыздар достор. Негизи мунун өткөндө былтыр видео чыгарганыбызда дагы бир аз суроо болгон элдерден жөнүндө кичине түшүндүрүп берсеңиз. Мына напор менен ишип алса каттык мындай чапталбайт, кийин жылып кетет, тигиндей мындай дешем элчилик экен да, сүйлөшө берет экен да. Андай боло элек, Кудай сактасын, көчө элек да, бул жакшы кармайт, пышык болот бул. Куруп калыптыр уже, а? Ооба, бул жерге кечээ чачкан элек. Өзү канча күндө куруйт бул жайдын күнүндө? Бир жумада кургап калат. Бир жумада. Ооба. Тегиздигин караңыздар. Анан ошол сапаттуулугуна дагы жакшы кепилдик эми. Эми эч нерсе кепилдик жок, негизи. Ооба. Бирок жакшы мындай. Жакшы. Ушуга чейин эме болгон эмес. Бай видеону кире бериште да босого да айттык го, себеби былтыр да ушу видеону татканыбызда эми мен уста эмесмин да, Арген мырза. Эми сиздердики уста сиздер. Баягы кээ бирки чала усталар деле ар кандай адамдар бар сүйлөй берет экен да. Комментарийде өз ойуна сен мен уста эмесмин, эми бир түрү ишенгиң келет, бир түрү ишенбей каласың. Бирок былтыры мен Асан деген досум да, сиз билесизби? Ооба, ошол жерде иштеген. Кудду ушинтип чыгып аткан. Асан досум буюрса үйүнү бүтүрүп азыр үйүнүн ичине кирдим. Сразу үстүнө алып чаптапчы. Бул эми дагы сапаттуулугу жөнүндө дагы эмне жөнүндө айтып кетесиз? Адамдарга кандай сунуш, ушул жакшыбы же колдошуп атыш керекпи? Жо сапаттуулугу жакшы, көбөлөшү менен чыгып атышат азыр. Ушуну менен, а? Ооба. Заманбап шубак деп ушу менен даяр болуп атат. Эмеси канча болуп атат эми? Саккасын айтың эми, видеонун ортосунда саккасы бардык адамдарга кызыктуу да эми бул. Айтпайсыңбы, пулун айт дешет да, сабыры жок. 630дан башталат. 630. Дуалга карап. Дуалга карап дегенде кандай болуп калат? Кыйшык түзүнө карап ошо эми кыйшыгыраак болсо кичине эме болот да, ооба. Өтө кыйшык. Неме кетет да баягындай, сырыё, а? Ооба. Бул өзүбүздөн болот да, ошо 630дун ичинде болот, ошо өзүбүз алып келип. Кыскасы, эме кылып. сиздерди алып келген адам полностью ошонун ичинде 630дан эсептейт. Ооба. Үйдүн ээсинен эмнелер керек болот? Үйдүн ээсинен суу керек, леса керек, тамак аш, жатакана керек. Эми бизде Кыргызстанда билесиздер, ар бир эле уста манабу түштүк жакта эми баардык жерде эле баягы устаны багабыз эми, чынбы? Тамак аш, жатакана. Бирок жалкоо эмессиздер, Арген мырза, мындай эртең менен шашпай, ондо туруп. Жок, андай жери жок. Негизи андай эмес экен, тууганда караңыздар, 2 күндө бүтүрсө. Эми кээ бир усталар бар го, шашпай, бир күн ишим чыгып калды, бир күн эме. Жок, бизде андай Тем более айтмакчы, бул жигиттер өзгөндөн келген. Туугандар, мына ушу Баткен областында 5 жыл дедиңиз, 5 жыл болду. 5 жылдан бери өзгөндөн келип иштешип жүрүшөт. Булар бул жерге келгенден кийин жатпайт. Бат-баттан бүтүрүп, Азыр негизи сиздерге дагы рахмат, Арген мырза, айтарым. Мындай технология менен иштеген бригада биздин өзү Баткен областында балким бардыр. Болсо мени чакырмак да. Бирок жок да, ошол жакта сиздер келип атат. Чачуу атат ушо да, жүрүңүздөр көргөзүп кетели. Мынакей, бир аз чачуу атат. Караңыздар мына, көргөзүп кетсеңиздер болот. Мынакей, көрдүңүздөрбү? Мындай кылып чачат. Болду, бул жака жүрө бериңиз. Келиңиз. Ал жак шум экен. Мына бөлмөлөр. Мына ушундай экен да, Аслан деген. Ооба, Аслан деп. Өзбекстандан чыгат бул. Өзбекстандан чыгат. Кыргызстанда чыкпайбы бул? Кыргызстанда жок. Кыргызстанда башкачасы ал. Мына бөлмөнү ишип аптыр. Кийинкилерин көрсөтөлү, көрүңүздөр. Мынакей. Андан кийин бул бөлмө. Бул бардыгы подвал экен, а? 3 комната. 3 комнаталы. Маналип булаптыр да. Аткөздөрдү да кылабыз. Ушу жөнүндө да айтып кетиңиз. Аткөздөргө маяк коебуз, азыр бар жогун тутуп алып, акырында кылабыз аткөздү. Үстү такта болгон үчүн кылынбайт. Кылынбайт, Бетон болсо кыла беребиз. Гипсокардан бир нерсе менен катырып кылабыз, да? Гипсокардан катырылат. Жакшы. Эми азыр билесиздер, туугандар, стройка бардык нерсе кымбаттады. Анан арзаныга жүгүргөн менен мисалы 2.15-30 деп болот экен, усталар алып келгенден кийин бир кебди. Мындай үйдө мисалы техника жок болсо, өзүңүз устасыз, мына айтыңызчы, колдо кыса канча күндө бүтөт? Каттык иштесе. Колдо 4 экенсиздер азыр, 4 уста. Бир жума жүрөт да, ашып кетсек керек, кол менен болсо бир жума. Жостук иштеш керек деңиздер. Ооба. Мына караңыздар, туугандар, төмөндө номерлерге чалыңыздар, себеби былтыр дагы чыгарганбыз. Кудайга шүгүр, эми
Азыр кардарлар жакшы эле да азыр, мындай. Жакшы эле. Чалып, мындай эме болуп. Ооба, заказдар биринин артынан бири болуп, жакшы эле болду. Бизди просто кичине хайп кылып кой деп эле чакырды да, Арген мырза мындай видеого чыккысы келипчи. Если что, бойдок кыздарыңыздар болсо, бериңиздер ушундай уста жигитке. Жакшы жигит. Окей. Мына жерде таптай берген. Ола туугандар, нар жагыдан да бүт шубашы бүттем кирели десек, мына шубаш утат, көрсөтүш утат мына. Келиңиз мен жакындан оператордон алайын. Мынакей. Мында шундай кылып шулап жатышат, караңыздар. Өтө сонун кылыпчы. Мынакей. Шала бересиздер.